Birinci mikrofon. Рахмат, урматтуу төраға. Азыр мен өкмөттүн өкүлүнө, президенттин өкүлүнө мына коомчулук талап кылып аткан эң талуу маселе тууралуу кайрылгым келет. Өткөн жумада Мадина кафесинин ээси мыкаачылык менен өлтүрүлдү. Бул бүтүндөй бизнеске, ишкерлерге болгон чоң сокку болду. Мамлекет, өкмөт ушундай маселеде өзүнүн алсыздыгын көрсөтүп атат. Криминал азыр Кыргызстанда кадимкидей баш көтөрдү. Мына Кыргызстандан чыгарылып кеткен акчанын суммасын карагыла. Жарым жылда 247 миллион акча мамлекеттен чыгып кетти. Бир гана чоң компаниялар, чоң бизнес эмес, азыр орто бизнес дагы акчасын алып чыгып кетип атат. МВД криминал менен күрөшүүдө өзүнүн алсыздыгын кылып атат. Макул, эгерде чоң реформаларды жасаганга акча керек болсун, бюджетте акча жок дейли. Бирок ушул криминал менен күрөшкөнгө, криминалдык жанагындай авторитеттерди, кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүн четинен түрмөгө тыкканга ушуга да акча керекпи? Буга саясий эрк керек. Ошондой болбой жатат. 2005 жылы инкылап болгондо гана Кыргызстанда ушундай рекордтук суммада акчаны бизнес алып чыгып кеткен экен. Мына ошол рекорд азыр кайталанып атат. Президент Японияга барып, башка өлкөлөргө барып, инвесторлорду өзү баш болуп Кыргызстанга чакырып жүрөт. Бирок өкмөт бизнести коргой албай калды. Бул президентке каршы саботаж. Ысык көлдө Осьминог деген кафе салык салбай койгон үчүн, салык салып криминалга акча бербей койгон үчүн кафесин өрттөп өзүн коркутуп калган. Ошол жигиттин тагдыры эмне болду? Кыргызстандан көчүп кетип тынды. Каяктагы криминал менен күрөш? Бүт Кыргызстандын чоң шаарларын карагыла. Машина оңдогон эстолордон баштап чоңураак кафе, базарлардын бардыгынан криминал азыр ай сайын налог чогултат. Буну эмне үчүн көрбөмүшкө алып атабыз биз? МВД криминалга каршы күрөш жарыялагыла. Мындай мамиле таптакыр болбойт. Бизнести коргогула. Азыр бизнес кайда барышын билбей калды. Агаргасыз чет өлкөгө чыгып кетип атат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, бир маселе көтөрүм келет. Сиздерге бул мындай керек нерсе деп ойлойм, анткени бул биздин шайлоочуларга таасир бере турган маселе. Сиздер жакшы билесиздер, 1 январдан 2019 жылдан баштап биз теге күчүнө кирбеди эле 5 кодекс, ана 2 мыйзам. Ушундай өкмөттүн даярдыгын биз көрдүк. Ага уят болуп, мына бул жерде биздин жөркенештин астына келип, ар кандай сөздөр айтылды. Керек болсо дагы жөркенештин астына алып түкүрүштү, баягы штрафтарды алуу боюнча. Мына мен сиздерге маалымат катары айтып коеюн. 2020 жылдан баштап январь айынан 166 товардык позиция жаңы бажы бирдиктүү тариф кирет. 166 товардык позиция бул биз жеңилдетилген мына мөөнөтү узартып, ушу күнгө чейин алынбасын деп, мына эс киргенден кийин алынбасын деп, мына ошол льготаларды алганбыз. Ошонун ичинде баягы автоунаалар. Эгерде автоунаны алып келгенде $500 растаможка төлөгөн болсо, мына 1 январдан баштап $5000 төлөйт. $5000 төлөйт. Эми урматтуу коллегалар, 166 позиция 1 январдан баштап күчүнө кирет. Бул 166 позиция, бул 166 ишкерге таасир этет. Бүгүнкү күндө 166 позиция мен дагы билбей атам, кайсы позициялар бул? Биз туура көрүш керекпиз. Мына Кытай менен иштеп атат биздин ишкерлер, Турция менен иштеп атат биздин ишкерлер, башка мамлекеттер менен иштеп атат ишкерлер. Бүгүнкү күндө ушу ишкерлер билбейт. Ошон үчүн бул күн тартибине киргизебизби урматтуу төрага, же башка күнгө калтырабызбы? Өкмөт элге дагы, бизге дагы түшүрмө берип, кандай позициялар, кандай иш аракеттер болуп атат, кандай биз ЕАЭСтин алкагында маселе көтөрөбүз деп. Рахмат Бакыт Эргеш, протокол тапшырмаңызды алдык. Бул өкмөттүн, мамлекеттин кадамы абдан туура деп эсептейм. Эмнеге дегенде ошол жаш өсүп келаткан балдарга ысык тамак өтө мындай керектүү, ошол өсүп келаткан жашына караганда. Болгону мен ошо суранычым, министрлик өтө ошол баягы меню деп коет, ошо менюсун аябай кылдаттык менен карап, ошол жаш өспүрүм организмге керектүү, пайдалуу тамак аштар менен камсыз кылып берсе, мына сиз жооп бергенсиз, ошондо дагы ошол маселени катуу көзөмөл кылыш керек.
Мен башкача бир суроом бар. Урматтуу Каныбек Абдубаситович, мына президентибиздин тапшырмасы менен өкмөт каражат таап, мына 1 октябрдан бери мугалимдерибизге айлык маянасын 30%га көбөйттү деп, бирок ошондон кийин эле мына бүгүн октябрдын 23 күндөн бери аябай коомдо чоң талкуу болуп атат. Талкуу кандай болуп атат? Категориясын алып салды дейт, саатын кыскартып салды дейт. Мурун 20 000 сом айлык маяна алып аткан мугалим ошол көп стажы менен бүгүнкү күндө ошол 2 эсе аз алып калышы мүмкүн деген коркунучтар болуп атат. Ошону мына коомчулукта талкууланып аткан нерсени бир жакшы бир түшүндүрмөнү берсеңиздер. Бул көпчүлүк түшүнүп атат, өкмөт мугалимдерди алдап койду деп атат. Ошол сааттарын кыскартуу менен баягы сааттын баасын көбөйтүп, бирок сааттын санын кыскартып, баары бир ошол айланып эч нерсе көтөрүлбөйт деген маселе коюлуп атат да. Ошону бир жакшыраак түшүндүрүп берсеңиздер бизге. Бизге и коомго. Бүгүнкү күндө Кыргыз өкмөтүнүн 30 сентябрь 2019 жылдагы 511 токтому менен мугалимдердин азыркы алып аткан айлыгына 30% кошумча төлөө боюнча иш аракеттер азыр толук жүрүп атат. Ар бир мугалим менен райондордо жана мектеп дирекциялары сентябрда канча айлык алган болсо, октябрда ошонун үстүнө 30% алуу жөнүндө. Ал эми окуу жүктөмдөрүнүн төмөндөшү, кыскартылышы жөнүндө сөздөр булар туура эмес айтылып атат. Ал эмес баягы педагогикалык эмес адистикти бүткөн бизде мына лингвисттер, инженердик адистерди бүтүп так илимдерден, математика, физикадан берип аткандардын дагы айлыгын көтөрүлбөйт экен деген сөздөр дагы туура эмес. Себеби алардын айлыгына дагы 30% кошулуп атат. Ал эми азыр коомдо түрдүү сөздөр айтылып атат, элде ишенбөөчүлүк бар экен. Бирок биз ар бир факты боюнча карап, мына азыр эле мен эртең менен Кыргыз телевидениясында интервью берип келдим. Азыр биз пресс-релиздерди берип атабыз. Жана ар бир кырдаалды өкмөт менен бирге талкуулап, бул маселени мындай жалган эмес экендигин коомго жеткиргенге аракет кылабыз. Жана аны эртең колуна акча алгандан кийин ар бир мугалим билет. Азыр ар бир мугалим ошол сентябрда алган айлыгын канча кошула тургандыгын так билет азыр жерлерде. Каныбек Абдубаситович, мына ай бүтүшүнө 1 жума убакыт калды. Эртең эле ошол табилдер чыгат, начисление болот, айлыктар. Анан ошо стажына карабай, жаш мугалим болобу, же стажы көп болобу, категориясына карабай, сиз жалпы айтып атасыз 30% кошулду деп. Ошондойбу? Туура. Биринчи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Азыр мен өкмөттүн өкүлүнө, президенттин өкүлүнө мына коомчулугдан талкуулап аткан эң талуу маселе тууралуу кайрылгым келет. Өткөн жумада Мадина кафесинин ээси мыкаачылык менен өлтүрүлдү. Бул бүтүндөй бизнеске, ишкерлерге болгон чоң сокку болду. Мамлекет, өкмөт ушундай маселеде өзүнүн алсыздыгын көрсөтүп атат. Криминал азыр Кыргызстанда кадимкидей баш көтөрдү. Мына Кыргызстандан чыгарылып кеткен акчанын суммасын карагыла. Жарым жылда 247 миллион акча мамлекеттен чыгып кетти. Бир гана чоң компаниялар, чоң бизнес эмес, азыр орто бизнес дагы акчасын алып чыгып кетип атат. МВД криминал менен күрөшүүдө өзүнүн алсыздыгын кылып атат. Макул, эгерде чоң реформаларды жасаганга акча керек болсун, бюджетте акча жок дейли. Бирок ушул криминал менен күрөшкөнгө, криминалдык жанагындай авторитеттерди, кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүн четинен түрмөгө тыкканга ушуга да акча керекпи? Буга саясий эрк керек. Ошондой болбой жатат. 2005 жылы инкылап болгондо гана Кыргызстанда ушундай рекордтук суммада акчаны бизнес алып чыгып кеткен экен. Мына ошол рекорд азыр кайталанып атат. Президент Японияга барып, башка өлкөлөргө барып, инвесторлорду өзү баш болуп Кыргызстанга чакырып жүрөт. Бирок өкмөт бизнести коргой албай калды. Бул президентке каршы саботаж. Ысык көлдө Осьминог деген кафе салык салбай койгон үчүн, салык салып криминалга акча бербей койгон үчүн кафесин өрттөп өзүн коркутуп калган. Ошол жигиттин тагдыры эмне болду? Кыргызстандан көчүп кетип тынды. Каяктагы криминал менен күрөш? Бүт Кыргызстандын чоң шаарларын карагыла. Машина оңдогон эстолордон баштап чоңураак кафе, базарлардын бардыгынан криминал азыр ай сайын налог чогултат. Буну эмне үчүн көрбөмүшкө алып атабыз биз? МВД криминалга каршы күрөш жарыялагыла. Мындай мамиле таптакыр болбойт.
Бизнести коргогула. Азыр бизнес кайда барышын билбей калды. Агаргасыз чет өлкөгө чыгып кетип атат. Рахмат.